Контордун жетекчилиги алмашылды. Май айында аны эсеп палатасы текшерген экен. Эми ошол эсеп палатасы менен ОКМК жана Ички иштер министрлигинин катышуусу менен аны баш прокуратурадагы текшерет. Жаңы жетекчилик дүйшөмбүгө чейин иш планын даярдап келиш керек. Ал эми эски жетекчилик 2 аптанын ичинде корутунду отчетун берүүгө тийиш. Акы чүкүсүнө кийлигишпесе дагы 2-3 жыйынтык чыгара берсе болот. Кайсы бир ишканага жаңы жетекчилик дайындалганда анын ишин оңдогонун ордуна жумуштан алынганга чейин көбүрөөк байлык топтоп алсам дейт экен. Экинчи нерсе, Кумтөрдүн ишинде эмгиче толук ачыктык жок. Мисалы үчүн, ал жерде Кумтөр Gold Company'ден тышкары Кумтөр Operating Company жана Кумтөр Mining Company деген эки ишкана бар. Бирок алардын иши тууралуу дээрлик эч нерсе белгисиз. Жана үчүнчү, баш прокуратура коррупция менен байланыштуу пандемия корогон мамлекеттик каражатты дагы жакында жумуштан алынган саламаттык сактоо министринин ишин дагы текшерген, бирок жарытарлык эч кандай жыйынтык чыгарган жок.